everyone, welcome to our English course. Today we will learn the present continuous question sentences and negative sentences. Salam dostor, кайрадан Bilim Media. Бүгін biz present continuous сабағы екінші сабағын улантабыз. Бүгін суроолуу жана терс сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнөбүз. Анда сабакты баштадык. Алгач present continuous кандай формада колдонулат? Өткөнкү сабакты кыскача кайталап өтөбүз. Present continuous азыркы учурда болуп жаткан иш-аракеттерди билдирүү үчүн колдонулат. Формула төмөндөгүдөй: subject plus to be, am is are болуп өзгөрүп келет, plus main verb ing кошулуп келет, этишке. Мисалы үчүн I am reading, мен окуп жатам. She is running, ал чуркап жатат. Эми сабагыбыздын негизги темаларына өтөбүз. Negative sentences, терс сүйлөмдөр. Терс сүйлөмдөр түзүү үчүн to be этишинен кийин not сөзү кошулат. Мисал үчүн караңыздар. Формула мындай: subject plus to be plus not plus main verb ing. Subject келет, to be этиши келет, андан кийин биз not сөзүн колдонобуз. Бүттү. Башка кошумча эреже жок. Ушул эле. Андан кийин негизги этиш, этишке биз ing'ни кошобуз. Мисалы, мындай сүйлөмдөр бар. I am not working. Мен иштебей жатам. I am not working. She is not sleeping. Ал уктабай жатат. They are not playing football. Алар футбол ойноп жатышпайт. Сүйлөмдөр байкасаңыздар терс маанини берип атат, бардыгы. Кайсыл сөзүнүн жардамы менен? Not сөзүнүн жардамы менен. Терс сүйлөмдөр мына ушундай түзүлөт, оңой эле, кошумча кыйын татаал эрежелер жок. Эми question sentences. Biz суроолуу сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз? Суроолуу сүйлөм түзүү үчүн to be этиши биринчи орунга коюлат. Бүттү. Биз билген формула бар. Ошол формуладан биз to be этишин сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Сүйлөмүбүз суроолуу сүйлөмгө айланып калат. Мисалы үчүн, бул жерде формула ушундай: to be plus subject plus main verb ing. ing 2 жолу жазылып калыптыр. Караңыздар. Are you studying? Сен окуп жатасыңбы? Биз суроо берип атабыз. Is he watching TV? Ал телевизор көрүп жатабы? Are they playing outside? Алар сыртта ойноп жатышабы? Биз суроо берип атабыз. Суроолуу сүйлөмдөр дагы мына ушундай оңой. Эми short forms. Бул сабакта ушул формуланы дагы жакшылап жаттап алыңыздар. Сүйлөгөндө жана окуганда бизге аябай керек болот. Караңыздар. I am биз кыскартып I'm деп кыскартып айтсак болот. He is his болуп кыскартылат. They are their. He is not. She is not. She isn't. We are not. We aren't. Кыскартып, мына ушинтип жазылат жана айтылат. Сиздер тексттерди окуганыңыздарда ушундай жазуулар келип калса, түшүнбөй калбашыңыздар үчүн айтып атам. Эми бүгүнкү сабагыбыздын эң маанилүү жерине келдик. Question words. What are question words? Мына ушул сөздөрдү үйрөнөбүз. Караңыздар. Question words бул суроолуу сөздөр. Алар аркылуу биз деталдуу суроолорду беребиз. Төмөндө common question words эң көп колдонулган суроолуу сөздөр. Байкаңыздар. What, where, who, when, why, how. Мына ушулар эң көп колдонулган суроолуу сөздөр. Булардын маанилери мындай. What эмне, where кайда, who ким, when качан, why эмне үчүн, how кантип. Байкасаңыздар, сөздөрдүн өзү суроолуу болуп атат. Ушул сөздүн өзү бизге суроо берип атат. Эми ушул суроолуу сөздөрдү биз present continuous жагында суроолуу сүйлөмдөрдө кантип колдонобуз? Мына мынтип колдонобуз. Караңыздар. What are you doing? Сен эмне кылып жатасың? Байкасаңыздар, are you doing болсо анда сен кылып жатасыңбы? Эми биз what are you doing деп, сен эмне кылып жатасың деп биз деталдуу суроо берип атабыз. Кийинки сүйлөм. What is she cooking? Ал эмне тамак жасап жатат? Эгерде биз is she cooking деп суроо берсек, анда ал тамак жасап жатабы болуп калат. Эми what is she cooking болсо, ал эмне тамак жасап жатат деген суроону берип атат. Эми акыркы сүйлөм why are you running? Сен эмне үчүн чуркап жатасың? Are you running болсо, сен чуркап жатасыңбы болот. Эми why are you running болсо, сен эмне үчүн чуркап жатасың деген маанини берип калат. Анан дагы ушул жерде маанилүү эреже question words дайыма сүйлөм суроонун башында келет. Башында биз question words'ты колдонобуз, эгерде колдонсок.
ушул эрежени билип коюңуздар. Төмөндө 3 суроолуу сөз берилип атат. How, where, who. Мына ушул сөздөр менен өз алдынча суроолуу сүйлөмдөрдү түзүп көрүңүздөр. Комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Present continuous темасын аяктап, жыйынтыктап алдык. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Thank you for watching. Take care.